Министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров микроэкономикалық жана инвестициялық саясат боюнча координациялық кеңештин жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги микроэкономикалык сценарийлери талкууланды. Ошондой эле экономика жана коммерция министринин отчету угулду. Министрлер кабинетinin төрағасы белгилегендей, экономикалық туруксуздуктун жана белгисиздиктин шарттарында айрым эл аралык институттар буга чейин Кыргызстандын ички дүң продуктусунун төмөндөшүн Дүйнөлүк банк 5%, эл аралык валюта фонду 0,9%га басаңдашын болжолдоп келишкен. Бул божомолдорго карабастан улуттук экономиканын өсүү темпи бүткүл отчеттук мезгилде оң динамикасын көрсөттү. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы алдын ала статистикалык маалыматтар боюнча 919,4 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 107% түздү. Муну менен биз 1 триллион сомдук чекке ишенимдүү түрдө жакындап калдык, деди Акылбек Жапаров. Төрага кошумчалагандай, быйыл эл аралык валюта фонду Кыргызстандын экономикасынын өсүү болжолун кайра карап чыккан. Анда 2023 жылы 3,2%дан 3,5%га жана 2024 жылы 3,8%га чейин болот. Ошондой эле Дүйнөлүк банк ата мекендик экономикага карата болжолун жакшыртты. 2023 жылга өсүү мурдагы 3,4%дын ордуна 3,5% деңгээлинде болжолдонууда. 2024 жылга өсүү 4% деңгээлинде болжолдонууда. Отурумдун жыйынтыгында орто мөөнөттүү мезгилге, башкача айтканда 2024-2028 жылдарга Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн сунушталып жаткан базалык сценарийин колдоо чечими кабыл алынды. Ага ылайык 2023 жылга экономиканын өсүү темпи 104,5% деңгээлинде күтүлүүдө.